Assalamu алейкум, амансыздар урматтуу мекендештер, Тез кабар каналынын көрүүчүлөрү. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Урматтуу мекендештер, Бишкек шаарынын батыш тарабы Баян Антоновка Восттон сатыла турган үй бар экен. Дарегил мен сиздерге чоң жолдон түшүндүрүп берейин. Бишкек тараптан Сокулук тарапка карап баратканыңыздарда Баян Антоновкада мына ушул дал Восттун повороту бар. Бул машина базарга бир аз жетпей каласыздар. Бир 500 метрде жетпей, сол тарапка мына ушул автобус бурулган тарапка карап кирип барасыздар. Ушул көчө менен түп-түз чыга берсеңиздер, дээрлик жаңы мектептен өтөсүздөр, поликлиникадан өтүп, Степан Соболев деген көчөдөн оңго бурулуп киресиздер. Түп-түз өйдө карап келе бересиздер. Мектептен өтүп, поликлиникадан өткөнүңүздөрдөн кийин оң тарапта Жазмин деген дүкөн бар. Мына ушул дүкөндөн өткөнүңүздөрдөн кийин эле Степан Соболев көчөсү дал ушул көчө болот. Оң тарапка бурулуп 100 метрде жүрө бересиздер. Урматтуу мекендештер, биз сатыла турган үйдүн жанына келип калдык. Азыркы Восттун көчөсү менен түп-түз өйдөгө чыксаңыздар, асфальт көчөдөн Степан Соболев деп картадан карап келе бересиздер. Степан Соболев көчөсүнөн эле келип оң тарапка бери күн батышка карап бурулсаңыздар, оң тарабыңыздарды катар карап келсеңиздер, 59-чу даректе жайгашкан конверт тибиндеги үй сатууга коюлуп атат. Негизи үй өзү үчүн салынган экен, аябай жакшы проекти салыныптыр. Үйдүн ремонттору, бул жакта көрүп турасыздар, кошумча курулушунда бизнес кылууга ылайыктуу. Бул жерде тандырды да салып коюптур. 1000ге чейин нан алганга клиенттери дагы бар дейт. Эгерде иштете алган адам болсо, өзүнүн навайчыларын алып келип иштетсе дагы болот экен. Кыскасы, үйдө туруп бизнести дагы катыра берет экенсиздер. Бул жагында көрүп турганыңыздардай навестин астына жүзүмдөрдү дагы олтургузуп, алча, гилас, алма, өрүк, кыскасы бүт бактарактар дагы жетилиптир. Малина дагы бар экен. Кыскасы, уютный үй деп коебуз го. Дал ошол уютный үйдү биз сиздерге таап көрсөтүп атабыз. Участогу 5 соток, мына ушул кызыл пескоблоктон башталат. Бул жагы мына ушул временка бүткөн жерден бүтөт экен. Узуну эми бир 30 метрдей. Төрүндө сарайлары, мал сарай, эчки сарай, кыскасы бардыгы бар экен. Суу кудуктан казылган бул жерден. Свет бар, маршруттук каттамдар, автобустук каттамдары келет экен. Көчөлөрү бүт шагыл себилген. Кыскасы өтө сонун үй. Айлана тегерек чети тосулган. Үй жалпы 8,5-га 11 салынып тур. Кошумча курулуштары менен 8,5-га бир 13 болуп калат экен. Жанында бул жакта временкасында тандыры, временкасы, кыскасы камыр жууруй турган жери, склаты бүт бар экен. 5 соттук участок туугандар. Эгерде кызыктуу болгон болсо, баасын дагы аябай жакшы коюптур. Эгерде сиздердин үйүңүздөр Кара Балта тарапта болсо, Петропавловка, Новониколаевка жол боюнан 30 соттуктан ашыгыраак жери менен болсо, алмашуу варианттарындагы ээси карап көрөбүз дейт. Аны өзүңүздөр варианттарын сунуштап, көрсөтүп, алмаштырып алсаңыздар дагы болот экен. Эми шаарга жакын туугандар. Бул жагы Уна базарга жакын. Кыскасы, эми өзүңүздөр байкап турганыңыздардай шаар дагы бери жылып келатат. Бул жагы уже мына Новопавловкага чейин уже шаарга карап калды. Жүрүңүздөр, мен эми кирип бир сыйра ээсинин айткан нерселерин айтып, көрсөтүп чыгайын. Киргениңиздерде бул жерде 2 унаалык орун. Бул жерде навестин ордуна көрүп турганыңыздардай жүзүм долтургузуп коюптур. Аябай сонун, баягы сары жүзүмдөн болот экен. Бышканда аябай сонун болот дейт. Дыйканчылыкка кызыккан адам көрүп турасыздар. Бул жерде бүт бакалашкалардагы клубника, малина, бул жагында кокон гиластарына чейин отургузуп даяр кылып коюптур. Бул жерде качеляларына чейин үн алды стяжка. Бул жакта мынакей суунун аварийкалары дагы бар экен. Мына сол жакта болсо биринчи эшик, бул жагында тандыр. Кыскасы, миң нанды кеңири жаба берет экенсиздер эртеден кечке. Кыскасы, бизнес кылам деген адамдарга дагы өтө ыңгайлуу. Бул жагында малина багы, нар жагында сарай, чөп жыйгыч, кыскасы өтө сонун. 5 сотиктин ичинде бүт батырып коюптур. Баягы айылдагы эле 15-20 сотик жердегидей сонун кылып жерди пайдаланган. Бисмилла деп менип кирип көрсөтө берейин. Бул жерде киргениңиздерде прихожка, сол тарабында бул жагында топкасы болот экен. Оң тарабында даратканасы. Жүрүңүздөрчү. Даратканасындагы бардык шарты бар экен. Мына киргениңиздерде эле бүт паровой отопленияларына чейин, раковина, бул жагында душевой, бул жагында мынакей жер туалет, кааласаңыздар беркинде горшок туалеттерине чейин бүт жасап койгон. Кыскасы, санузел, дараткана, душу ичинде. Сол тарапта бул жакта топка, майда чүйдө склад, майда чүйдө нерселерди койсоңуздар болот экен. Ушул жерден эле печкадан үйдү жылыта жага берет экенсиздер. Мына чоң комната экен, бул дагы көрүп турганыңыздардай. Төрүндө майда чүйдө нерселерди дагы койсо, инструменттер койгонго дагы болот экен. Үйдүн ичине дагы бүт суу кирген. Бул эшиктен өткөнүңүздөрдөн кийин негизги баягы
кире беришке кирет экенсиздер. Оң тараптан өзүңүздөр байкагандай экинчи кабатка чыгасыздар. Бул мансард тибинде салынган, үстүнө дагы бир 3 бөлмөдөй батырсаңыздар болот экен. Бирок үстү өзүңүздөр көрүп турганыңыздардай бөлмө болуп тосулган эмес. Каалагандай кылып ремонт кылып алсаңыздар болот. Бул жагында кухня жайгашкан, бүт холодильниктерине чейин, кыскасы эми мебелдерди өзүңүздөр сүйлөшүп көрөсүздөр. Балким кээ бир мебелдер кетет чыгар, кээ бирлери калат. Кухнядан өткөнүңүздөрдөн кийин холл, мынакей угловой дивандары, столдору, телевизор, кыскасы бүт мынакей ремонтторду дагы аябай жакшы жасап коюптур. Сол тарабында биринчи эшиктен баштасак, бул жагы жатакана, ата-энелердин уктоочу бөлмөсү десек болот. Бул жакта мынакей пластикалык терезелери, паровой отоплениялары, паук системасында жасалган экен, көрүп турганыңыздардай. Эми бир сыйра бул жака дагы бир обойду сонун кылып каалаган обоюңуздарды жабыштырып койсоңуздар, бүт ремонттору, калган ремонттору баары жакшы экен. Так, андан кийин бул коноктордун бөлмөсү. Узун турасы бир 5,5га 3,5 чыга турган бөлмө. Кондиционерлери коюлган, натяжной потолок, пардалары коюлган. Кыскасы, той топур кылам десеңиздер дагы ремонт даяр туугандар. Туштагы бөлмө бул жаш балдардын уктоочу бөлмөсү. Мынакей көргөнүңүздөрдө бүт шкафтар бар экен. Кыскасы, бул детский бөлмө деп түшүндүрдү. Бундагы узун турасы бир 3,5 чыга турган бөлмө. Үй туугандар, илгерки баякы жылуу пакса менен салынган, набивка деп коет, баякы ошол ылай дубалдан салынган, өтө жылуу дейт. Бул жерде утеплениянын эч кандай кереги жок экен. Мен эми силерге чыгып бул жактан временканы көрсөтөйүн. Бул временкада мен силерге ошол бизнесini жакшылап түшүндүрүп коеюн. Бул жерде мына 3 бөлмөлүү экен. Биринчи бөлмөсүндө бүт тандыр жайгашкан, кийинки бөлмөсүндө баягы камырларды жуурый турган жери, бул жагы болсо мына дагы бир бөлмө экен. Эми жатакана же болбосо бир складской ун-пун түшүрө турган жер кылып койсо болот экен. Болбосо өзүңүздөргө эле бир 3 бөлмөлүү үй кылып иштетсеңиздер дагы болот. Астылары, стяжкалары бүт куюлган. Бул жерде мына паровой отопленияларына чейин кирген, жылуу, бүт дубалдар мынакей, дубалдар мындай капитальный, сонун. Кыскасы, жашаганга боло турган шарты менен бул жакта ушундай тандыр канасы менен экен. Эми иштеп аткан тандыр туугандар. Бул бай туруп калган, бузулуп калган тандыр эмес. Кыскасы, иштете турган болсоңуздар, ээси айтат, клиенттерине чейин чогуу өткөрүп берем деп түшүндүрдү. Аны эми өзүңүздөр ээси менен сүйлөшүп көрөсүздөр. Бирок ушул бизнес боюнча ушинтип маалыматты берди. Мен эми силерге төрүнө өтүп, бир сыйра мына сарайлар жакта дагы көрсөтүп коеюн. Үй үстү мансард тибинде, конверт тибинде салынган экен. Бул жагынан бир айнеги, күн чыгыштан бир айнек, наркы түндүк тараптан дагы бир айнектин орду чыгарылган. Өзүңүздөр карап, үстүн дагы бөлүштүрүп алсаңыздар болот. Бул жак мына көрүңүздөр, мына малиналарды бүт дап даяр экен, караңыздарчы. Бүт малиналар бышып турат. Көрдүңүздөрбү? Бул жерден бир сотик жерди малина кылып коюптур, мына. Бисмилла дейли. Ээси жей бер дедиле жана дагы. Бисмилла деп. Өтө таттуу. Бул жакта отундарды жыйып коюптур. Бул жагында төрүндө көмүр канасы бар экен. Бул жагында тоок кана. Мына ички сырткы бул эчки кармап жүргөнбүз дейт. Эми уй кармасаңыздар, же болбосо бир мал жанды кармасаңыздар дагы болот. Мына көрдүңүздөрбү? Бир 2 уй батат да. Кенен 2 уй батат, же бир 15-20 кой кармасаңыздар дагы болот. Себеби кой кармасаңыздар, бул жерде жакын жерде Сокулукта мал базардагы бар. Сатып иштесеңиздер да болот. Бул жерде даратканасы, үстүндө бир 500дөй пресс бата турган, бир 300, 400, 500ге чейин пресс бата турган чөп канасы дагы бар экен. Туугандар, баасыны $76,000 деп атат, кеми бар экен. Чалып байланышып, ээси менен өзүңүздөр сүйлөшүп көрөсүздөр. Биз эми жыйынтыктайбыз. Участок 5 сотық, баасы $76,000.